Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы бүгүн 22 август 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынан чыгыш түштүгү тепловик дачасына сиздерге бир азыр сонун сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп келүү жолун түшүндүрөйүн. Сиздер туугандар Көк жарыктан Алматинка Южный Максимал бир аз өйдө чыгасыздар, Көк жардын мечитинен чыгышты карай келе бересиздер. Совхоз Алатоо, бул жакта Сарыжондун өйдө тарабында, мынакей могу каналдын өйдө тарабында бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй жайгашкан, дача жайгашкан. Дагы эмне маалыматы? Балдар мектепке азыркы учурда мынакей бул айлыгына барышат. Бат эле барып келишет экен бул жерде эле. Анан ылдый турганда полиялар. Полия менен келсеңиздер бул жагында мынакей мал жайган жерлер, мал менен келсеңиздер болот. И шаарга деле бат эле жүрөм өттү. Бул жака Покровка менен да келсеңиздер болот экен, ал жака бат эле бара алат экенсиздер туугандар. Эми барып калган маалымат үйгө жетип берейин туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек тепловик дача 72 дарек болуп калат. Эң эле түндүк чек арасы мынакей бул жерден башталат. Бул жакта дарбазасы, забор и түштүк чек арасы үй бүткөн жерге чейин. Жана монда 2 этаж үй, бул үй чоң, 85 квадрат метр. Так, стенасы кирпич, и тышкарыдан көтөрүлгөн травертин менен жасалган. И мынакей көтөрүлгөн темирден болгон дарбаза туугандар. Анан азыркы учурда балдар туугандар Сарыжонго мектепке барышат. Сабиктер деле Сарыжондо бар экен туугандар. Анан бул тепловиктин өзүндө мечити бар туугандар, и электр энергиясы бар. Ал 3 фазалуу экен, и суусу дагы бар туугандар. Так, дагы эмне бул? Бул короосу, бул жагы стяжка, кенен 2 машина батканда жер, плюс бул жакта гаражы. Гаражыга да 1 машина кенен батыра аласыздар, плюс инструменттерди, ключ сыяктууларды койсоңуздар болот. Дагы эмне маалыматы туугандар? Абасы таза, ушундай мынакей салкын, жакшы жерлердин бири. Кошуналар деле жакшы дейт туугандар. Бул жактагы кошунасы Баткен тараптан, башка региондон, башка улуттардан деле жашагандар бар туугандар. Так, андан ары дагы эмне маалыматы? Ал эмени айтканымдын себеби кээ бир комментарийлерде ушундай суроолор болот. Бардык эле региондордон жашагандар барбы деген. Бир эле бардык региондон эмес, башка улуттардан жашагандар деле толтура бар экен туугандар. Так, андан ары эми ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги, көрүп темирден болгон эшик. Андан ары түз жүрсөк, бул кире бериш, мындай бир бөлмө. И бул жакта жатканасы өзүнчө бөлмөдө, бул жакта душ өзүнчө бөлмөдө жайгашкан. Мынакей көрүп ремонт, батыш тараптан терезе. И бул жагында туугандар мынакей ажатканасы, суусу Аристон менен жылыйт. И бул жакта дагы бир бөлмө. Мондай чоң спальня бөлмөсү жайгашып бар туугандар. Көрүп ремонт. Так. Эми сиздерге 2-нчи этажды көргөзөйүн. Дагы эмне маалыматы туугандар? Экинчи этажга кеткен тепкичтер и чыкканда эле мондай бир чоң бөлмө жайгашкан. Чоң бөлмө. Түштүк тарабынан чоң терезе, чыгыш тарабынан чоң терезе орнотулуп тур туугандар. И ушул жерден кийинки бөлмөнү көргөзөйүн. Мынакей бул жерде дагы бир мондай бөлмө. Чыгышынан, кечиресиздер, батыш тарабынан жана түштүк тарабынан терезе. Жана бул жерде 3-чү бөлмөгө да өтүп кете аласыздар туугандар. Мынакей. Жерде дагы бир бөлмө мынакей. Так. Эми андан ары азыр коросуна сыртка чыгып калган маалыматты бир чекеден берейин. Кале сатылуучунун коросундамын туугандар. Андан ары алды тарабында да мындай жаңак бактары, бош жер, и төрүнө дагы бош жерлер, дагы хозпостройка саласыздарбы? Эмне кылсаңыздар да мынакей чоң бош жери бар. Жердин аянты 5 соток, кызыл кептеби, чек паспорту колумда экен. Чегаларын көрүп турасыздар, байкалып эле турат. И бул үйүбүздүн батыш тарабынан көрүнүшү. Бул жакта мындай стяжка. Так. Биздин ажатканага чейин мындай тротуар бар экен бул жагында. Мынакей бул жак дагы бош жер туугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Таза ичкенге суу дагы
И плюс үйіңіздің огородын суғарсаңыз, арықтан келген су дағы бар екен. Так. Дағы емнемет, ылдый тараптарда полиямен әлектенмесеңіздер. Көпчілігі Сарыжон, совхоз ауто тарапта клубника, малинамен әлектенгендер бар. Жер арендаға алып, жеріңіз ошоларда сатып алсаңыз, бұл жақта жашап, жақын барып келіп тұрсаңыздар болады. И шарға деле, туғандар өте деле алыс емес. Негізінен ушул таза абаны сүйгөндөр, тынччылык сүйгөндөр үчүн жакшы вариант экен экен. Тынч, сонун жерлердин бири. Бул үйүздүн баасы туугандар $32,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга эсителдеп калтыраңыз, гана кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар.